Саламатсыздарбы? Мектептерге келген компьютерлер кандай дисктерге бөлүнгөн, канча дискке бөлүнгөн текшерүү үчүн проводникти ишке киргизебиз. Проводникти ишке киргизгенден кийин компьютердеги дисктерди көрүү үчүн этөт компьютер тандайбыз. Тандаганыбызда бул жерден компьютердеги дисктер көрүнөт. Бул компьютер C жана D дискке бөлүнүптүр, эки дискке. C дисктин көлөмү 443 гигабайт, D дисктин көлөмү 443 гигабайт. C дискке компьютерге орнотулган программалар сакталат. Ошондуктан бул дискке жеке маалыматтарды сактабаш керек. Анткени бул дискке жеке маалыматтарды сактай турган болсок, кокустан компьютер бузула турган болсо, кайрадан Windows'ду орноткондо C дисктеги маалыматтардын баары өчүп кетет. Ошондуктан жеке файлдарды дайыма кошумча дисктерге сактоо керек. Ал эми C дискке компьютердин программалары орнотулгандыктан бул дискке мындай чоң көлөмдөгү памяттын кереги жок. Бул дискке 120 гигабайт жетиштүү болот. Ошондуктан калган ашыкча памятты, башкача айтканда гигабайттарды кошумча диск кылып бөлсөк болот. C диски дагы кошумча дискке бөлүү үчүн C дискти тандайбыз. Тандагандан кийин өйдө жакта файл, компьютер, вид деген менюлар катарынан компьютер тандайбыз. Андан кийин система панелинен управление менюсун тандайбыз. Управление менюсун тандаганда бул жерден управление компьютерин терезеси ачылат. Бул терезеден управление дисками тандайбыз. Управление дисками тандаганда бул жактан компьютердеги дисктер көрүнөт. Бул жерде C диск 443 гигабайт, D диск дагы 443 гигабайт. C дискти дагы кошумча дискке бөлүү үчүн мыштын көрсөткүчүн ушул C дискке алып барып, мыштын оң жак баскычын басабыз. Контексттик менюдан сжать том менюсун тандайбыз. Бир аз күтүп турабыз. Сжать C деген терезе чыгат. Бул жерде дисктин жалпы көлөмү чыгат. Ал эми бул жерде ошол размер сжимаемого пространства деген жерден биз 320 гигабайт 320 миң деп жазабыз. Бул жерге өчүрүп туруп 320 миң деп жазабыз. Ошондо 320 гигабайтты өзүнчө диск кылып бөлөт. Бул жерден сжать баскычын басабыз. Сжать баскычын басканыбызда C дискибиз дагы кошумча дискке бөлүнөт. Мына азыр C дисктин көлөмү 130 гигабайт болуп калды. Ал эми кошумча бөлүнгөн дискибиздин көлөмү 312 гигабайт болуп калды. C дискти бөлгөндө C дисктин ичиндеги маалыматтар өчпөйт. Коркпостон эмне кошумча дискке бөлүп алсак болот. Эч кандай Windows'ду орнотпостон эмне ушундай жол менен бөлсөк болот. Азыр мына биздин кошумча бөлүнгөн дискибиз ушундай болуп калды. Бул жерде дисктердин заголовкасын карасаңыздар, баары көк түстө болуп турат дагы. Жаңы бөлүнгөн дисктин заголовкасы кара түстө болуп турат. Демек бул дискке эч кандай аталыш бериле элек жана форматтала элек. Ошондуктан бул дискке биз аталыш беришибиз керек жана форматтап коюшубуз керек. Ал үчүн бөлүнгөн жаңы дискке мыштын көрсөткүчүн алып барып, мыштын оң жак баскычын басабыз. Бул жерден контексттик менюдан создать простой том менюсун тандайбыз. Тандаганыбызда мастер создания простых томов деген терезе ачылат. Бул жерден далее баскычын басабыз. Бул жерде өлчөмүн өзгөртпөйбүз. Далее баскычын басабыз. Андан кийин бул жерде дисктин аталышы турат. Бул жерден азыр бизде C жана D диск бар болгондуктан кошумча үчүнчү дискти E диск деп атасак болот. Эгерде башка тамга менен атай турган болсоңуздар, бул жерди басып туруп өзүңүздөргө жаккан тамганы тандап койсоңуздар да болот. Андан кийин далее баскычын басабыз. Далее баскычын басабыз. Файловая система NTFS бойдон калат. Размер кластера по умолчанию калат. Метка тома деген жерде аталышын өзгөртүп койсоңуздар болот. Азыр ушул бойдон калтырсак, дисктин аталышы новый том болуп калат. Бул жерден өчүрүп туруп өзүңүздөр
жаккан ат менен атап койсоңуздар да болот. Мен бул жерден локальный диск деп өзгөртүп коеюн. Андан кийин далее баскычын басабыз. Бул жерде быстрое форматирование дегенде галочка туруш керек. Далее баскычын басабыз. Андан кийин готово баскычын бассак, мына бул жерден кошумча бөлүнгөн дискибиздин дагы заголовкасы көп болуп калды. Аталышы локальный диск E болуп калды. Дисктин көлөмү 312 гигабайт болуп калды. Азыр биздин S дискибиз кошумча дагы бир дискке бөлүнүп калды. Эми бул терезени жаап туруп, мына этот компьютерге барсак, компьютерде дагы кошумча локальный диск E деген диск пайда болуп калды. Бул компьютерибиз 3 дискке бөлүнүп калды. Жеке файлдардын баарын ушул D жана E деген кошумча дисктерге сакташыбыз керек. S дискке жеке маалыматтарды эч качан сактабашыбыз керек. Ушундай